Жетинчи маселе. Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайларга тапшырган абитуриенттердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2024-жылдын 7 февралындагы номер 191/1 буйругу тууралуу министрликтин маалыматы. Баяндамачы Кендирбаева доктор Гүлшаршеевна, Билим берүү жана Илим министри чакырылган. Осмоналиев Ханыбек Осмоналиевич, президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы. Сөз сизде, доктор Гүлшаршеевна. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Конституциялык мыйзамынын 17 беренесинин 3 пунктунда жалпы билим берүү уюмдарында, мектептерде, лицей, гимназияларда милдеттүү түрдө кыргыз тили боюнча жазуу жана ооз эки жүзүндөгү көчүрүү, класстан класска көчүрүү бүтүрүү экзамендери, ал эми башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына кирүү жана бүтүрүү экзамендери киргизилет деп белгиленген. Дал ошол мыйзамды ишке ашыруу максатында биз биринчи этабында ушул жогорку окуу жайында тапшыра турган окуучуларга кошумча кыргыз тили боюнча бардыгында милдеттүү түрдө ортодан кыргыз тилин тапшыруу сунушун киргиздик буйрукта. Бул жерде эч кандай дискриминациялык жок. Бул жерде биз ошол натыйжада тесттин жыйынтыгы жогорку окуу жайга жана ошондой эле колледж кесиптик окуу жайга тапшырганда эч кандай баланын өтүшүнө тоскоол болбойт. Биринчиден, экинчиден биз бүгүнкү күндө бул пробный болуп эсептелинет, кийинки этаптарында милдеттүү түрдө киргизилет. Анткени биз быйыл кабыл алуу менен мектептердин ишмердүүлүгүнө, мугалимдердин ишмердүүлүгүнө жана мектептердин бизде жеке менчик жана көп түрдүү мектептер бар, башка тилдерде да окуп аткан мектептер бар. Ошолорду эске алдык. Экинчи этабында биз мына азыр буйрук даярдалып жатат. Экинчисинде биз бүтүндөй жеке менчик мектеп, 199 жеке менчик бар. Ошо жерде базистик окуу пландарында белгиленген кыргыз тилин өтүү боюнча стандарттарын сакталышы боюнча мониторинг жүргүзүлөт. Ал эми жаңы окуу жылына карата кийинки буйрук кабыл алынат. Анда толугу менен мектептин менчик түрүнө жана алардын тилдик окуусуна карабастан толугу менен 60% параллелдик кыргыз класстарын киргизүү, ал эми жеке башталгыч же болбосо кенже курактагы балдарды өнүктүрүүдө кыргыз тилин киргизүү басымдуу болуп турат. Маалымат үчүн, Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө мамлекеттик мектептердин саны 2116-ны түзөт, ал эми жеке менчик мектептердин саны 199-ду түзөт. Башка тилде, кыргыз тилинде билим алып жаткан балдардын саны жалпысынан 752.510-ду түзсө, ал эми башка тилдерде билим алып аткан балдардын саны аралаш жана ошондой эле кыргыз, орус, өзбек тилинде билим алып аткан балдардын саны бүгүнкү күндө 600 миңден ашат. Ошол эле учурда бизде жалпы статистика боюнча эки тилде билим алган мамлекеттик мектептер 663-тү түзөт. Өзбек тилинде билим алып жаткан балдардын мектептердин саны 26, тажик тилинде 3, орус тилинде 258, кыргыз тилинде 1415 мектепти түзөт. Биз бул жерде кайталап айтабыз, бизде Билим берүү министрлигинде туруктуу кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча саясатыбыз жана багытыбыз бар. Биз милдеттүү түрдө быйыл ушул балдарды жумшак ыкма менен даярдыгын көрүп, аныктап, кийинки жылда толугу менен милдеттүү түрдө өткөрүүгө даярдоо иштерин жүргүзөбүз. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Рахмат. Аппарат табло бериңиздер.
Дагы бир маалымат берип койсом болот. Кыргыз тилин окутуу жумасына 68 саат, башка предметтерге караганда жумалык жүктөм чоң болуп эсептелинет. Ал эми кыргыз тил мугалимдери бизди айтып атат, 1 саатты алып салдыңар деп. Ал саат каяка кетти? Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен диндик маданиятты таануу боюнча атайын окуу мындай предмет катары кирген. Дал ошого 1 саат берилген. Урматтуу депутаттар, доктор Гүл Шаршеевна ордунан жооп берсе каршы эмессиздерби? Чоң. Келиңиздер ордуңузга. Сөз суроо берүү үчүн Бекешев Дастан Далабаевичти. Доктор Гүл Шаршеевна, сөзсүз сиз азыр билим берүү министрлиги мамлекеттик тил өнүктүрүү боюнча ишти алып баратасыз. Мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзамды биз бекиттик. Атайын билим берүү жөнүндө глава бар. Ошону аткарыш керек. Бирок ошол эле кезде мен сизге мындай айтайт элем да, биз мүмкүн биз туура эмес кылып атабыз да. Себеби мен кыргыз тилинде окуган мектептер менен жолукканда бир билим деңгээлди карадым да. Орусча окугандар, аларды деңгээли кичине мындай чоң болот да. А эмнеге биздин кыргыз тилинде окуган балдар деңгээли төмөнүрөөк болот атат да. Себеби китептер, мындай жакшы китептер жок. Кыргызча контент жок. Мына ошол эле информатика. Азыр эле мен окуучулар менен сүйлөштүм. Информатиканы кантип силер кыргыз тилинде өтүп атасың? Өтө татал дейт, өтө. Түшүнбөйбүз дейт даже. Китепти окусак, кыргызча окусак дейт, түшүнбөйбүз. Жөн эле котормо. Кыргызча түшүнөбүз дейт, келгенде тапшырманы аткарганда Windows'tu ачтак, ошол жерде орусча. Бул бир информатика. Химия, физика, математика керек болсо жөн эле котормо. Ошол жактан проблема болот атпайбы? Өртен тапшырганда мына биз көрүп атабыз го. Өтө төмөн бергендер бул кыргызча окугандар болот атат да. Давайте ачык эле айтайлычы ошону. А эмне себеп менен? Себеби көбүнчө жаңы китептер орусча же англисче жазылган да. Биз ушул дуальный системага өтпөйлү. Тилинде эки тилди сразу, мындай ошону кылсак жакшы болот эле да. Азырынча хотя бы. Мына ошол эле химия, физика, математика, астрономия, башка предметтер өтө орчундуу болот атпайбы? Эми сиз өзүңүз эле билесиз, сиз өзүңүз мугалим болгонсуз да. Даже котормону караганда физика учебникти мен алдым. Туура эмес которулган да. Жооп берсем болобу? Урматтуу Дастан Далабаевич, сиз өзөктүү 3 маселени көтөрдүңүз. Топтора бүгүнкү күндө эл аралык жана ички балдардын жетишкендигин баалоодо кыргыз тилдүү мектептердин билим сапатынын жетишкендиги төмөнкү деңгээлде болуп аткандыгын белгиледи жана алардын бирден бир себеби окуу методикасы жана окуу методикалык комплекстердин мындай жогорку деңгээлдеги эместиги. Окуу китептеринин сапаттары дагы. Мына ушуну чечүү үчүн биз бүгүн, сиздер билесиздер, Кыргыз Республиканын билим берүү министрлигинин алдындагы окуу китеби басма үйү түзүлдү. Буга чейин бул ар кандай донорлордун алдында же болбосо кандайдыр бир туруктуу мындай институттук система жок эле. Мына ушунун баарын азыр жөнгө салуу максатында биз дүйнөлүк ушул STEM багытындагы эң алдыңкы китептерди кабыл алуу жана толугу менен кыргыз билим берүү системасына ылайыкташтыруу иштери жүрүп жатат. Башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы Акылбек Сөнбекович өзүнүн сөзүндө да айткан, Британияга барганда Дэвид Кэмерон менен кездешкен. Андан кийин Эдил Жолдубаевич дагы барып сүйлөшүүлөр азыр жүрүп жатат. Толугу менен STEM жана англис тилин өнүктүрүү боюнча толугу менен эң мыкты кыргыз мугалимдери ал баарын мамлекеттик саясатка ылайыкташтырып түзүүнү алдыбызга коюп атабыз. Дуалдык система боюнча толугу менен мына кирип жатат. Биз дуалдык система милдеттүү түрдө айрыкча педагогикалык кесиптерге, анан жумушчу кесиптерге биз
толугу менен киргизип жатабыз. Мугалимдерди кайра даярдоо жана кесиптик квалификациясын өркүндөтүү боюнча толугу менен биз башкача системага өтөбүз. Жалпы мугалимдердин предметтик жана методикалык, ошондой эле психологиялык жана башка кудуреттерин аныктоо боюнча Кыргыз Республикасында жалпы республикалык тестилөө жүргүзөт. Бирок бул мугалимдерди жазалоо үчүн эмес, алардын профессионалдык кудуретин аныктоо жана ошого жараша толугу менен кесиптик квалификация өнүктүрүү курстары онлайн түзүлөт. Сиздер билесиздер, бүгүнкү күндө айтылып жатат, ар бир мугалимге лэптоп, ноутбук алып беребиз. Бул мугалимдин ассистенти катары бүтүндөй окуу методикалык комплекстердин баары ичинде болот. Башкача айтканда, азыр кыргыз тилин жандандыруу максатында толук тиркемелер түзүлөт. Ошол эле учурда бардык өнүктүрүү кудуретиндеги курстардын баары бекер Кайрадан биз ошону комиссия түздүк, жумушчу топ. Кыргыз тилин 3 гана мааниде жеткирүү максатында түшүнүү, жазуу жана аны түшүндүм. Сиз айткылачы, азыр тест менен башка улуттар кантип ушуну өтөт? Орустар, азербайжандар, бизде бир топ эле улут, башка улутта дагы бар да, туурабы? Мен башында айтып кеттим, бизде ошону жумшак өтүш үчүн быйылкы жылы сынак иретинде биз жалпы республикалык тестилөөгө компонент, кыргыз тили боюнча компонент киргиздик. Кийинки жылдан баштап мектептерге акырындан класстан класска көтөрүүдө бул милдеттүү түрдө киргизебиз. Алар кантип анда окушат? Бизге алардын класстан класска өтөт? Кыргыз тилин билген боюнча көндүмдөрү жана билгичтиктерин биз анализ жасамайынча биз аларга кайра жооп бере албайбыз. Бул эч кандай дискриминация эмес, бул бар. Жок, дискриминация эмес. Мен мындай ойлойм да, анда жеке менчик мектепке көбүнчө башка улуттардан кетип баштайт да. Мамлекеттик мектептер тилекке каршы деңгээли өтө төмөн болуп калат. Себеби китептер жок, сиз жөн эле котормок кылып эле аны китептерди бастырабыз деп бул жардам бербейт эч качан. Китептерди биз, сиздер билесиздер, буга чейин жеке менчик мектептерде, айрыкча орус тилдүү мектептерде Россия Федерациясынан келген китептер менен камсыз кылынган. Биз алардын Россия Федерациясы министрлиги менен да сүйлөштүк. Кыргызстанга келген китептердин баары алардын просвещение басма үйү менен толугу менен ылайыкташтырат. Азыр басма үйүбүз бүтсө, алар менен келишим түзүп толугу менен ылайыкташтыруу иштери жүрөт. Бул боюнча багыт иштери бар. Сиз абдан туура айтасыз, маалымат интернет булактарында жана ошондой эле жалпы санариптик майданда орус тилинде өнүктүрүүчүлүк материалдар көп болгондуктан, жеткиликтүү болгондуктан ошол жагында кетип атабыз. Мындай билими дагы жакшы болуп кетип атат. Мен толугу менен Каныбек агайдын жана мультфильмдерди, тиркемелерди көбөйтүүгө акчаны чоң каржылоо зарыл деген мен сунушун толугу менен колдойм. Бүгүнкү күндө бизде окуй элек балдар орусча сүйлөйт, мектептеги эмес. Рахмат. Кийинки сөз Ажыбаев Чыңгыз Ильяс Кожоевичке берилет. Рахмат, Нурбек Орунбекович. Доктор Шаршеевна, Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүктүрүү программасында облустун бүтүрүүчүлөрүнө 2021-2035 жылдарга квота каралган. Башкача айтканда, жыл сайын республиканын жогорку окуу жайларына регионго муктаж болгон багыттар боюнча 200 орун берилиш керек. Ушуга байланыштуу сизге суроода 2024 жылга канча орун бересиздер жана Баткен облусу кайсы багыттагы адистерге бүгүнкү күндө муктаж болуп атат? Бүгүнкү күндө Баткен областы менен кездешкенде эң биринчи иретте медициналык адистерге болгон муктаждыкты көтөрүп чыкты жерлердин баардыгында. Бирок мындай медициналык окуу жайларга тапшырган өткөндөрдүн мурдагыда квоталар боюнча Баткен областында саны көп, бирок бүткөндөн барбай койгондор өтө көп. Бул боюнча биз атайын медициналык академия менен сүйлөшүп, максаттуу адистерди илгеркидей айыл өкмөттөрдү төлөп даярдоо жагындагы карап атабыз. Ал эми мамлекет тарабынан белгиленген квотанын бардыгы сакталат. Бир гана мен сиздерге сунушта Баткен областынан келип бул жерге жанагы медициналык академияга тапшыргандар эмес, башка студенттерге дагы бир программа түзүп туруп, барып жарым жылбы же бир жылбы барып ошол жерден иштеп келүү боюнча программа түзүш керек да.
Биз эң башкы маселе жергиликтүү деңгээлде ошол жаш келген адистерди колдоо боюнча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары бекитип калганга дагы шарт түзүп берсе жакшы болот эле. Биз дуалдык системаны киргиздик. Мисалы үчүн жетишпеген мугалимдерди биз чече алабыз. Сизге суроодо Баткен областынын Лейлек району жана Сүлүктүү шаары боюнча ушул 2024-жылдын жанагы капиталдык салымдар боюнча титулдук листке канча сунуш бердиңиздер? Кайсы объекттер сунуштадыңыздар? Бүгүнкү күндө ошол титулдук тизмелер каралып атат. Эң авариялык, эң салууга керек деген билим берүү мекемелеринен 10-дун тегерегинде кирип жатат. Мисал катары. Мен сизге даярданып кат түрүндө жооп берейин. Азыр мен мамлекеттик тил боюнча келдим эле. Мен өзүңүзгө берем. Бул боюнча азыр жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен макулдашып, видео жана фото тастыктаган материалдар бар, алардын абалы жөнүндө. Доктор Гүлшаршеевна, бир сизге сунушта мына акыркы жылдары бизде Лейлек районунда бала бакча салынбай атат. Бала бакчага көңүл бурулбай жатат. Өзүңүзгө жазып алып туруп, ошо бала бакчалар боюнча да бир өзүнчө өзүңүздүн жеке көзөмөлүңүзгө алсаңыз, сураныч. Бизде көптөгөн жаш балдарыбыз бала бакчанын жоктугунун себебинен көчөдө ойноп чоңоюп атышат азырчы. Бала бакча боюнча атайын мамлекеттик программа бар. Быйыл акселерация программасы, ошондой эле жеке менчик үй бүлөлүк деңгээлде бала бакчаларды өнүктүрүү боюнча мамлекеттин расмий иши бар. Баткен областында өтө чоң салынган мигранттардын үйлөрү бар. Ошонун негизинде мугалимдери атайын балдарды өнүктүрүү курстарын уюштурабыз десе, балким мамлекет акчасын төлөп берүү жагында карап жатабыз. Ошол биздин районда жыйынтык берилбей жатат да ошол боюнчачы. Бирок Кыргызстан боюнча Камиля Абдразаковнанын күчү менен ошол област боюнча Баткен областы бала бакчалары салуу боюнча биринчи орунда турат. Бирок бул өзгөчө көзөмөлдө бизде бар. Салуу боюнча салынган жок да, туурабы? Буга чейин салынып келген боюнча дагы, бүгүнкү күндө инфраструктуранын абалы боюнча дагы. Бизде Баткен областы боюнча айтып атасыз, мен Лейлек району боюнча айтып атам мен сизгечи. Өзүңүз азыр карап көрүңүзчү, канча бала бакча салдыңыз, айтып бериңизчи мага. Мен курулуш боюнча толугу менен өзүнчө маалымат берейин, азыр мыйзам боюнча келдим эле. Ошол көрдүңүз, мен Лейлек району боюнча сурасам эле жооп бере албайсыз, а Баткен областы боюнча биринчи орунда деп атасыз. Кийинки суроо. Билим берүү министрлиги тарабынан өткөрүлүүчү олимпиадалардын облустук, республикалык турларына өткөн окуучулардын чыгымдарын ким каржылайт? Мектеп эгер республикага келсе, республика каржылайт толугу менен, ал бюджетте отурат. Республикалык олимпиаданы, жергиликтүү олимпиадаларды болсо, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдарынын бюджетинен жардам бериши керек. Бул жерде жанагы политехтерде олимпиадалар өтүп атат да, ошол жерге окуучулар өтүп туруп келгенге мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбойт экен да. Эгерде ата энесинин каражаты жок болуп кала турган болсо, кандай болуп калат? Эгерде расмий билим берүү министрлиги тарабынан өткөн республикалык олимпиадалар болсо, аны толугу менен билим берүү министрлиги каржылап жатат. Ал эми ошол эле учурда бир нече мекемелер өздөрү да өткөрүп атат, өз демилгеси менен. Ал учурда биздин бюджетке илише албай калат. Сиздер ошону колго алышыңыздар керек. Мындан нары андай кайталанбаш керек да. Бул жаш бала ушул турлардын баарын өткөндөн кийин бул жака келбей калса, каражаттын жоктугунан баланын шагы сынып калат жаш туруп. Ошол жагында карап чыгышыңыздар керек да. Мен сиздерге мисал катары кайсы жерде болуп аткандарын айтып берем кийин бир өзүнчө жолукканда. Жарайт. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Төлөбаев Балбак Зарлыковичке берилет. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биринчи вопрос мен өткөндө алдым жообун. Бул мыйзамда аткарылыш керек албетте. Сөзсүз биз өзүбүз кабыл алган мыйзам аткарылышы керек. Бул парламенттин, бул 7-чи чакырылыштын эң жогорку жетишкендиги ушул кыргыз тил мыйзамын кабыл алып келгендиги деп эсептейм. Бир гана нерсе, жанакы сиз чыгарган буйрук, бул жанакы кирүү экзамендерине тоскоолдук жаратпайбы, эсептелбейби, ошону элдер сурап атат да, биз ушуну гана билели деген ойду айтканбыз. Кыргыз тил боюнча ТЭЦ, сиз ТЭЦ эмеге кирүү экзамендерине тоскоол борбойбу?
Кыргыз тили боюнча биз алып аткан сынак тест эч кандай жогорку окуу жайларга, кесиптик орто окуу жайларга өтүүдө эч кандай тоскоолдук болбойт. Бул билим берүү министрлиги кыргыз тилин жакшыртуу боюнча диагностикалык маалымат жана бул анализ катары кабыл алабыз жана ошого жараша биз саясатыбызды өзгөртөбүз. Бул жанакы тилдин деңгээлин гана текшерүү экен да, туурабы? Баланын тилинин деңгээлин гана текшерүү. Экинчи суроом, китептер боюнча биз башынан сиз менен сүйлөшкөнбүз. Кыргыз басмасыбы, кыргыз китеп ачты, өкмөт? Окуу китеби мамлекеттик басма үйү ачылды. Кудай буйрса ошону менен баардыгын Кыргызстандагы мектептерди китеп менен камсыз кыласыздар да. Бүгүнкү күндө англис жана STEM китептери боюнча толугу менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анткени Казакстан, Өзбекстан көп өлкө өзүнүн билим берүү саясатына, билим берүү стандартына ылайыктап бүтүндөй ылайыкташтырып бир тилке менен кетти. Биз дагы ошону сүйлөшүп 48 наамдагы китепти ыкчам ылайыкташтыруу процесстери жүрөт. Ал эми өзүбүздүн кыргыз тил, тарых, география китептери боюнча параллелдүү жазуу башталат. Биз өтө ыкчам иштеп атабыз. Бул азыр бизге жеңилдик менен дагы бир топ компаниялар менен жүрүп атабыз. Окуу китеби эмне үчүн түзүлдү? Булар бүткүл дүйнөдө Москвада Россиянын просвещениясы бар, Казакстандын просвещениясы бар, Сингапурдуку Кавендиш бар, ал эми Кембридждеги Кембридж басма үйлөрү бар. Ошолор менен юридикалык мындай келишим түзүп, грамматикалыкпы, мазмундукпу бардык жагында юридикалык жоопкерчилигин аныктоо жана туруктуу иш алып барыш үчүн түзүлдү. Мына биз азыр март айына кирип калдык. Март, апрель, май, июнь, июль, август 6 айыңыз бар. 6 айдын ичинде Кыргызстандагы окуу китептерин эретке салышыңыз керек. Биз сизге ишенебиз. Сиздин билимиңизге, сиздин тажрыйбаңызга ишенебиз. 6 айдын ичинде бардык мектептерде канча китеп жетпейт, авторлорун определять этип, бардыгына кыргыз тил комиссиясы менен чогуу баарыңыздар, кайсы эмнени окутабыз, кайсы предметти, кайсы китепти, кайсы авторду окутабыз. Анан август айында жанагындай болуп, баягы интернетке чыгып кетип, ар кандай китептер переплету жукша, мындай качествосы жок болуп да кызычуу болбошубуз керек да. Себеби азыркы сиздин жүргүзүп аткан саясатыңызды биз колдойбуз. Компьютерлер боюнча, мектептеги техникалык базаларды камсыздандыруу боюнча бардык жерди кыдырып ишиңиз жакшы жүрүп атат. Мыйзамдардын аткарылышы мындай иретке салып келатасыз да. Ошон үчүн ишиңизге ийгилик. Мен сизден дагы бир жолу сурарым, ушул китептерди иретке салыңыз. Биз себеби ата-энелер көп кайрылып атат. Мыйзамдардын аткаруусун талап кылыңыз, анан сиз жанакы буйрук чыгарарда ошону бир орун басарларыңар маалыматты элге туура түшүндүрүп койсо, бул мисалы таасир тийгизбейт, таасир тийгизет деп жогорку окуу жайларын жакшы карасаңыз, жатаканаларды жакшы карап берсеңиз, себеби ошол жатаканалар боюнча да көп суроолор бар. Ак Ордо 3-төгү жанакы 3 мектеп балабакча боюнча сиздин кабарыңыз барбы? Бар, быйылкы жылдык титулдук тизмеге кирип жатат. Ушул аябай орчундуу маселеде Ак Ордо 3-тө 3 мектепти бир моментте салыш өтө оор бул. Бирок ошол убакта өкмөт акчасын бөлүп даярдап окутум, Быйылкы жылкы өкмөт башчысы, өлкө башчысынын талабы боюнча ички миграцияда өзгөчө мындай баланын ашыкча саны, элдер ашыкча жайгашкан жерлердеги Чүй областында мектептерди салуу артыкчылыктуу багыт болуп эсептелет. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Жалалыдин Паязидиновичке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, чакырылгандар. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Менде доктор Шаршеевдин мындай токтоо иретинде суроо. Сиз азыр айтып кеттиңиз сөзүңүздө. Бул таасир этпейт деп. Мен бул жактамын. Мисалы чет мамлекеттен бизге канча студенттер келип окуйт. Алар да тапшырабы, тапшырбайбы? Бул биринчи суроо. Алар негизинен көпчүлүгү тапшырбайт, бирок окуу процессинде алар түз Жок, абитуриенттер. Аларга тиешеси жок да бул. Аларда тиешеси жок, анткени биз бүтүрүүчүлөрдөн алып атабыз да, ОРТ, жалпы республикалык тестилөө. Бүтүрүүчүлөрдөн. Биз 11 класстын мектеп бүтүрүүчүлөрүнөн алып атабыз да. Ооба. Анан экинчи маселе, мына ушул жерде жанагы башка улуттарга кандай болот? Аларда быйылкы жылы сөз тапшырыш керекпи? Мисалы айтайлы, жакшы ОРТни тапшырган күчтүү балдарыбыз
өтпөй калбайбы деген коркунуч бар да элдин арасында. Эч кандай жок. Мен жогоруда белгилеп кеттим. Мисалы үчүн дал ошондой саат 1-класстан 11-класска чейин өзбек тилдүү, тажик тилдүү мектептердин бардыгында кыргыз тили сааты жана мугалими 15% колдоо менен киргизилген. Анын жалпы саны жумасына жүктөмө 68 саат түзөт. Эң жогорку. Экинчи эле математика турат 45 саатты түзөт. Анан буларга эч кандай таасир тийгизбейт. Бирок мыйзам милдеттүү түрдө талап кылып атат. Бардыгы билиш керек. Бирдей шарт, бирдей төлөнүп атат мугалимдерге, бирдей базистик окуу план кетип атат деп. Бирок кийинки жылдары бул милдеттүү болот. Анткени биз Кыргыз Республикасындагы кыргыз жараны концепциясында кабыл кылышыбыз керек, ишке ашырышыбыз керек. Экинчиден башка улуттар Кыргыз Республикасында социалдык, экономикалык, гуманитардык өнүгүүгө жигердүү катышыш үчүн сөзсүз түрдө кыргыз тилин билиш керек. Анткени бул норма. Парламентте кыргызча сүйлөп атат, бизнесте кыргызча, бардыгы кыргызча. Биз алардын өнүгүшүнө бирдей талап, бирдей шарт камсыз кылышыбыз керек. Туура, бирок окуу куралдары менен камсыз кылуу дагы эгер туура болсо, айыл жерлеринде, шаарларда, эми шаардын жана айтып кетпебиз кесиптешим. Шаар менен айылдын айырмасы бар деп. Туура. Айыл жерлеринде окуу куралдар, азыр интерактивдүү доскалар жок. Көп мектептерибизде, айылдарыбызда жок. А шаардын бардыгында интерактивдүү доскалар бар. Мэриялар алып берип атат, ишкерлер алып берип атат, мурда ата-энелер алып берген. Биздин азыркы бүгүнкү күндөгү акыбалыбыз айыл жерлеринде кээ бир айыл өкмөттөрдө мектептердин карасаңыз 1 класста 1-2 эле интерактивдүү доскалар. Алар дагы демөөрчүлөр менен алып берилгендер. Сиздин өзүңүз планыңыз кандай? Азыр бизде республика боюнча 2000 канча мектеп бар? Мен сиздерге азыр дагы бир жолу так статистиканы айтып кетейин. Менчик 2000 Жок, мамлекеттик менчик толугу менен 2166 мектеп болуп эсептелинет. Жеке менчиктердики 199, дээрлик алардын 100% орус тилинде окуп атат. Ооба. Орус тилинде туура. Аралаш тилдүүлөр боюнча да маалымат берип кетсем болот. Аралаш тилде 2-3 тилде окугандар 663 мектепти түзөт. Өзбек тилинде 26 мектепти, тажик тилинде 3 мектепти, орус тилинде 258. Жалпы окуучулардын саны где-то 658 000, ошол аралаш жана башка тилдерде окуйт. Жок, мен айтайын дегеним, айыл жерлеринде, региондордогу мектептердин ошол азыркы заман талабында ааламдашу маалындагы компьютерлерди бердиңиздер. 21ден компьютерлер бар көп мектептерде жана программа боюнча. Интерактивдүү доскалар боюнча айтып атам да. Себеби мына окуу куралдары, китептер жетишсиз болуп атат. Интерактивдүү доскада бүт бардыгы бар. Мына азыр кыргыз тили боюнча тестке дагы даярдануу дагы жеңил экен. Себеби интерактивдүү доскага кирсеңиз, ошол жерде тест боюнча суроо жооптор бар. Окуучулар дагы, мугалимдер дагы ошол жерден мындай өзү даярдаса болот да. Бизде бүгүнкү күндө кийинки жылы билесиздер, пизадан да өтөбүз. Анан жалпы республикалык тесттен жыл сайын өтүп тургандыктан бекер тесттин баары тренажер катары ошол балдардын билим жетишкендигин баалоо улуттук уюмунда бекер илинип турат да, бул жаңылык эмес. Азыр ошолорду гана ошонун негизинде даярдана берсе болот балдар. Анан бул мектеп программасынын ичиндеги, анан мектеп окуучуларынын психологиялык өзгөчөлүгүн эске алган. Анан бардык сабактары берилет. Кыргыз тилин окутуу боюнча мугалимдер көп. Себеби ар бир областтык жана региондук, республикалык окуу жайларда кыргыз тили мугалимдерин даярдоо абдан жетиштүү. Анан кыргыз тилиндеги китептер да туруктуу жетет. Биз бүгүн жетпей аткан китептерибиз так илимдер предметинде жаңы өзгөрүүгө байланыштуу. Мен ойлойм, бул жерде коркпош керек. Биз үчүн баланын муктаждыгын баалашыбыз керек. Ошондо биз анан кайсы мектепке кандай кыргыз тилин өнүктүрүү, кандай китептерди жазуу, кандай методикаларды түртүү боюнча биз толугу менен ишти жүргүзөбүз. Анда бир суроо, Кармек Усманович, сизге. Мына азыр тестти өзүңүз билесиз. Көп маселелер караганда жанагы Америкадагы жылма таштар, полиграфия, жанагы качан не болгон, китеп качан, ошол суроолор бар да эми, башка мамлекеттердин тарыхындагы эмеле. Мен ойлойм, өзүбүздүн кыргыз адабиятындагы, кыргыз нукура балким сөздөрүн ушул жерге алып кирсек болобуз суроолоруна.
Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Endi bu tilakka qarshi al testni bayaq жалпы республикалық тест айтып отырсыздар. ооба жоқ жанагы мына биз кыргыз тест Кыргыз тест айтып отырсызбы? Кыргыз тести мына Батман Болот Алимов жооп берсе жакшы болот. Анткени бунун өзүнүн өзгөчөлүгү бар бул жерде. Сурооңузга рахмат. Сиз айтып аткан тексттер кыргыз тил боюнча биздин тестибизде бар. Бирок алар Б2 жана С1 деңгээлинде бар. Б2 менен С1 деңгээлинде тапшырган адам кайсы дүйнө жүзүнүн кайсы бурчунда болбосо, кандай окуя болбосо дагы ошол текстти түшүнө билиш керек дагы, ошону түшүнө билгенин көрсөтүп, туура жооп тандашы керек. Бул адамдын дүйнө таанымын өстүрө турган гана тексттер. Ошондой эле ошол учурда биздин адабиятыбыз, биздин чыгаан окумуштууларыбыз жөнүндө дагы текстер бар. Баары Жоқ, бар, ал талашсыз. Кечиресиз экен. Мен айтайын дегеним, ушу балким А-да, А1, Б1-лерде бар, сиз айтып аткандар. Бирок Б2 менен С1-де туура сиз айтып кеттиңиз. Ошол маселе мен айтайын деген кыргыз адабиятындагы жана биздин өзүбүздүн чыгармаларды жазса болобу деген суроом болду. Албетте, болобу эле эмес, туура айтасыз. Түгүл биздин ошо адабияттардан дагы бар, бүтүн баары тең. Ал эми бизде ошол эле учурда окуучуларга мектептин бүтүрүүчүлөрүнө арналгандагы тест 2016 жылдан бери бар. Ал толугу менен мектеп стандартына баш ийет жана жооп берет. Жанакы А1, А2, Б1 деген бул мектеп окуучуларынын деңгээли. А1 деңгээл бул баштапкы класстардын, башталгыч класстардын ортоңку деңгээлдери, класстардын деңгээли А2 жана бүтүрүүчүсүнүн деңгээли Б1. Ал эми А1 менен А2ден коркуп атпай эле бүгүн мындай тапшыра бериш керек. Анткени А1 деңгээлинде сен кайсы жакта жашайсың, дарегиң кандай, атың ким, атаң ким болуп иштейт, кесиби кандай, кайсы мектепте окуйсуң, кайсы предмет жагат деген күнүмдүк турмуштан гана алынган суроолор баары тең ошо мектептин программасына ылайык, грамматикалык минимуму дагы баары тең ошо стандартка төп келген тапшырмалар берилет. Рахмат. Жооп берип коюңуз. Толуктоо. Бул жерде балдар 11 жыл кыргыз тили боюнча кайсы программаны, кайсы базистик окуу планды өтсө дал ошонун негизинде тесттер тапшырылат. Бул окуу китебинин ичиндеги тапшырмалар толугу менен сырттан баланы сындырып албаш үчүн өтпөгөн материалда киргизилбейт. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичке берилет. Чоң рахмат. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар, мен бир 3 маселеге кыскача токтолгум келет. Суроо жок, бул мындай сунуш. Мамлекеттик тил жөнүндө, ЖРТ жөнүндө талкуулап атабыз. Негизи мына ушул жерде отурган 3 жетекчи мен жанатан бери байкап отурам, кыргыз тилинде чын эле мындай сабаттуу, мыкты, түшүнүктүү кылып сүйлөп атасыңар да. Мен каалайт элем ушул министрлер кабинетинин мүчөлөрү, биздин Нурланбек Тургунбековичтин дагы дайыма талабы ошондой. Ушул жерге келип отурган жетекчилер кыргыз тилинде мына силерге окшоп сабаттуу, мыкты сүйлөсө, бизди миллиондогон адамдар сыналгыдан, үн алгыдан дейбизби кыргызча айтканда, көрүп отурат да, ошолор үлгү алмак. Экинчиден, урматтуу Догдургүл Шаршеевна, могул ЖРТ боюнча жалпы республикалык тест түрлөөнү биз дайыма колдошубуз керек. Айрым учурда ушул ЖРТ болбойт дегендей, же босого балды түшүрүш керек дегендей ойлорго, бул мен эч ким сөзүнө комментарий бергим келбейт. Бирок мен каршымын. Ушул жалпы республикалык тест түрлөө кирген үчүн бизде жанагы жождордогу окууга өтүүдө паракорлук токтоду. Илгеркидей торпогун сатып, картошкасын сатып окууга өткөрөм деген системаны ушул ЖРТ жойду. Мына ушуну биз дайыма кубаттайбыз. Экинчиден, эми жанагы кыргыз тили боюнча Каныбек агай мага макул болуш керек, болуш керек. Мен жанатан бери эстеп отурам, мына Бишкек шаарына көчүп келгениме 14 жыл болуптур. Ошол убакта шаар абдан орусташкан болчу. Жанагы көп жерлерде орусча сүйлөп, азыр кадимкидей мындай кыргыз тилинде сүйлөгөн модага айланды. Мындай жаштар деле, улуу муун деле борбордо кыргыз тилинде сүйлөп атышат. Бул жагынан Кудайга шүгүр, артка кеткен жокпуз. Кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн талаптын мындай өскөнүн байкап атабыз да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн дегеним, урматтуу Догдургүл Шаршеевна, билесиз, Кыргызстанда мектептердин, бала бакчалардын жетишсиздиги боюнча менден жакшы билесиз. Министрлер кабинети атайын токтом чыгарган. Эгерде ким жеке менчик мектеп курам десе, бала бакча курам десе, биз жерлерди, бош турган имараттарды берели депчи.
ушул токтом тилекке каршы жакшы иштебей атат. Мына мен сизге бир эле мисал айтайын. Бишкекте мына 200 миңден ашык окуучу бар. Жетпейт. Бир класста 50ден 60тан окуган учурлар бар. Мугалим барын сурап бүткүчөң эле сабак бүтөт. Мындай чоң проблема да бул. Токтоналиева түштүк магистрал көчөсүндө бош турган жер бул жанагы башкы план боюнча шаардын генералдык план боюнча мектеп түш керек эле. Ошондой бош турган жерлерде биз мектепке бала бакчаларга беребиз дегенбиз да. Мына азыр көңүл буруп койсоңуз болот, ошол жерде жана бизнес борбору көп кабаттуу үйлөр түшүп баштады. Мына министрлер кабинети 2 ай мурун бул жерде бош турган жерлерди мектеп менен бала бакчаларга беребиз деген, эми азыр тескерисинче болуп атат. Ушуну бир эске алып койгулачы. Мен өзүм барып архитекторлордун баарына видеого тартып жөнөттүм. Жооп берип койсунбу? Сиздин бул жерде жалпы республикалык тестилөө боюнча пикириңизди билим берүү министрлиги, билим берүү илим министрлиги толугу менен колдойт. Ал 3 максатты көздөгөн: антикоррупциялык жана балдардын эркин тандоосу жана ошондой эле анын чечими жаза катары кабыл алынбайт деп. Бүгүн балдардан ишенген бирден бир инструменти. Бүтүндөй тесттердин баары ошонун негизинде ылайыкташылып түзүлгөн атайын дайыр команда бар. Ал эми сиз айткан мектептердин жетишпестиги боюнча деле өкмөттүн күн тартибиндеги маселе азыр керек болсо административдик территориалдык реформа жүргөндөн кийин бош калган мекемелерге, ошол контораларга мейли бала бакча ачабы, мейли билим берүүнүн бардык деңгээлиндеги окуу жайларды ачабы толугу менен бергенге даяр. Бизге да тапшырма берилген. Каалаган бизнесмендер келсе биз сунуш бергенге даярбыз. Кайсы жер менен иш алып баруу болсо. Рахмат. Кийинки сөз Бакасов Улан Болотбековичке берилет. Рахмат. Нурбекович. Доктор Шаршеевна, айтсаңыз, бул демилгени ким демилдеди? Мына приказ боюнчабы? Ооба. Эми сиздер абитуриенттерди мамлекеттиликти колуна билүүсүнө сынак. Бул билим берүү жана илим министрлиги сиздердин алдыңыздарда мыйзамдын аткарылышы боюнча жооп берет. Biz ошол Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 17 беренесинин 15 пунктун аткаруу боюнча келдик. Дал ошол жерде мындай ташка тамга баскандай жазылган. Рахмат. Бул эң туура демилге. Мунун чүмүн Кудай буйрса 5 жылдан кийин көрөбүз. Кыргыз өлкөсү көп улуттуу өлкө болгону менен кыргыз мамлекет тилди көп улуттар колуна билбейт, сүйлөй билбейт. Бизге окшогон жаштар региондон өлкөнүн ар тарабынан келгендер, өлкөсүн борбордо келгенде, чет өлкө келгенде болот да. Келсе ашкана барабы, маршрутка чөбү, сода түйүнүнө барабы, окчой барабы, расмий тилде сүйлөшөт да. Өлкөнүн булуңушта келген жаштар көбүнчөсү сынып калып, өзүнүн таланттарын көрсөтө албай, өнөрлөрүн көрсөтө албай, мокоп калып жашат. Түшүнөсүз да. Башка улуттар дагы биздин мамлекет тилде сүйлөш керек. Окуу жайларына киришиңиз керек. Ошондо абитуриентте келгенде бардыгы мамлекет тилде сүйлөсө, бул жакшы нерсе. Сиздерге ыраазыбыз, чоң рахмат. Бул биринчи. Экинчи, Нарын шаарында жол тейлөө ишканасында тиешелүү Нур деген бала бакча бар болчу. Бул бала бакча азыр биз демилгелеп, жергиликтүү бийликтер демилгелеп, мэриянын баласына өттү. Азыр чуркап келебиз, бала бакча курдуруш керек деп. Даяр бала бакча турат. Бирок каржылоо жок. Өзүңүз кабарыңыз болсо керек. Каржылоону жергиликтүү бийликке жүктөп коюптур. Сизден суранычы, ушу каржылоо маселени чечип бере аласызбы? Биз бүгүнкү күндө өлкөдө 40%ке чейин балдарды, кенже курактагы балдарды өнүктүрүү кызматы менен камтуу коюлган. Бул маселе боюнча туруктуу иш жүрүп жатат. Биринчиден биз ошол бүгүнкү күндөгү бала бакчалардын 90% чыгымдары административдик, коммуналдык чыгымга кетет, ал эми балдарды өнүктүрүүгө кетпейт. Ошондуктан биз мамлекет өнүгүү чыгымдарын алууну чечип жатабыз. Мейли кай жерде Зардалыда ачабы, Миңгушта ачабы, үйүндө ачабы, биз ошол жерге баланы өнүктүрүү кызматын алалы, калганын мейли ата эне дагы кызыксын деп. Себеби бүткүл дүйнөдө
орусча айтканда уход и забота, багуу жана уктатуу бул ата энелердин милдети. А бирдей өнүктүрүү бул мамлекеттин милдети болуп эсептелинет. Рахмат. Доктор Шашында мындай да даяр бала бакча турат. Биз аларды кабыл алабыз, оптимизация жүрүп жатат, мектептерде дагы ушундай бала бакчаларда кабыл алып, аларды бюджетке сунуш беребиз. Рахмат. Эмгек акысын төлөгөнгө жардам берсеңиздер. Рахмат. Чоң рахмат. Колдойбуз. Мамлекеттиликте өнүшүш керек. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнага берилет. Рахмат. Доктор Шаршеевна, саламатсыздарбы? Эми өкмөт тарабынан Бишкек шаарында мектептер салынып атат, садиктер ачылып атат, бала бакчалар элибиздин саны көбөйгөн сайын бул жакшы нерсе да, керектүү нерселер болуп жатат. Бирок ошол эле учурда мага шайлоочуларым арыздангандыктан мен сиздерге ушу суроо берет элем да. Калыс Ордодо бала бакча ачылат экен да жакында. Бирок алдын ала 6 ай мурда тизмелери түзүлүп, жакыр үй бүлөлөрдөн колунда бар, колунда жок деп ошол жагын сизден суранычта тактап бересиздер. Мен түшүнөм бул шаарга тиешелүү, бирок эми сиз министр болгондуктан ошону көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Ошо тизмени түзүп жатканда эл арасында түшүнбөстүктөр болуп атат да. Кандай критерий менен ким кирип калып атат, кээ бирөөлөр кирбей калып атат, муктажы барлар кирбей калып атат деген суроо болуп атат. Анан аябай суранычта да, ошону биздин министрибиз келсе жеткирип бериңиздерчи депчи. Бул эми мүмкүн сизде маалымат жок да. Бул бир. Андан тышкары Молодая гвардияда жаза алсаңыздар, бул эми менин округума тиешелүү Ленин районунун бир бөлүгү да. 8-чи садик бар. Ошол жерде эми заведующий деп коет орусчасында жетекчилиги. Мындай экен да, алгачкы взнос деп 15 000 сом алат экен да ата энелерден. Анан направлениясы бар болгон, боюнда бар бир келин барса 5 000 сом эле бар экен да. Эми уже ачык талкууланып калган нерселер болуп калыптыр да. 5 000 сом жетпейт, көбүрөөк бер десе, тиги менин колумда жок, мен муктаж, шарт ошондой болуп атат, бере албайм десе, ал аялды кабыл албай коюптур да. Ушундай нерселер, мындай да өкмөт тарабынан жасалган жакшы нерселер ушундай адамдын аркасы менен мындай мамиле бузулат да. Бул дагы. Үчүнчүсү, кыргыз жарандыгы бар биздин балдар Россия Федерациясынан мектепти аяктап, ЕГЭ тапшырып Кыргызстанга келсе, университетке тапшырам десе, сен ОРТны тапшырыш керексиң деп мажбурлайт. Бирок ошол эле убакытта орус жарандары бияка келип туруп ЕГЭси бар болсо, аларга жок, экзамен тапшырбайсың, ОРТ керек жок деп ушундай сөздөр болуп атат. Буну мага соц тармактардан кайрылып ушинтип министрге жеткирип бериңиздерчи, сураңыздарчы деп айтышты да. Ушуга сиз маалыматыңыз барбы, же мүмкүн бул боюнча тактоочу нерселер барбы? Мен биринчи тизме боюнча тактап туруп андай дискриминациялык тизме түзүүгө таптакыр тыюу салынат. Бул боюнча тактап жооп берейин. Ал эми бала бакчаларга акча жыйноо боюнча толугу менен тыюу салынган. Сиздер билесиздер, эгерде бул маалымат болсо, азыр бала бакчаларда да конкурстук негизде жетекчилер бекитебиз. Ушундай бул человеческий фактор. Да, бул человеческий фактор. Анда кызмат ордун карайбыз. Ал эми эге боюнча Евразия мейкиндегиндеги сынк өлкөлөрдүн ортосунда макулдашуу бар эле. Мен сизге тастыктап туруп жооп берейин. Рахмат. Анан жалпы 1-май районунда деген жаңы конуштарда, мисалы тынчтык жаңы конушу бар да, ошол жаңы конуштун балдары маршруттар мындай начарыраак жүргөндүктөн Сокулуктагы Новопавловка айылына барышып окушат экен да. А шаардык эми 1-майда шаардыктар сыңар, шаарга баралык десек маршрут жок дейт, балдарыбыз кыйналып атат. Бул жалпы гана тынчтык эмес. Бул мен ойлойм Ленин районунда да бар, Свердлов районунда да бар. Ушул боюнча биз жалпысынан балдарга коомдук транспорт боюнча ойлоно турган бир пландар барбы? Сиздердечи? Детский автобус деп коюп атабыз да шаардан. Бул мектеп автобусу негизинен баягы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу орган компетенциясында кирет, бирок мына Аманкан агай дагы билет, ушул Новопокровка жана тегеректеги мектептерге жаңы салуу, анын кубатын кеңейтүү боюнча иштери жүрүп жатат. Рахмат, көзүмөлгө алып коюшсуздарбы? Шаардын ичине кирди да, бул азыр шаардын территориясына кирген мектептердин бири болуп калышат. Рахмат. Аппарат депутаттарды чакырып койсоңуздар, бул маселе караларда өткөндө бир депутатыбыз өзү сунуш берди эле. Министр келип өзү жооп берсин деп. Министр келди, ошол сунуш берген депутат өзү жок. Анан ошондо бир топ депутаттар колдогон.
министр келсин дедим. Келгенден кийин мамлекеттик тил боюнча маанилүү маселе каралып аткандан кийин келип катышсын, чакыргыла депутаттарды. Анан урматтуу министр айым, сиз эң туура айтып атасыз, мамлекеттик тилге болгон мамиле биз конституциялык мыйзамды кабыл алгандан кийин түп тамырынан бери өзгөрүш керек. Мурдагыдай улам этап менен деген токтош керек. Мына этап менен деп жүрүп 35 жылда мамлекеттик тил эч кандай өнүгүү болгон жок. Муну моюнга алышыбыз керек да. Мына коңшу Казакстанды эле айтайлы, 1 класстан 4 класска чейин бир гана казак тилинде өтөт сабактарды. Башка тил жок. Биз ушундай нерселерге барышыбыз керек биз дагы. Эгерде тилди өнүктүрөбүз, бала бакчадан ошо башталгыч класстарда тил калыптанат. Андан кийин ар кандай шылтоолор болот. Ошон үчүн сизге министр катары дагы бир маселе, жана ыйман сабагы киргенде кыргыз тилинин эсеби менен англис тилинин эсебинен бирден саат кыскарып кетиптир. Бул эмне деген мамиле кыргыз тилинде? Башка тилден кыскартса болбойбу? Ошон үчүн кыргыз тилин күчөтсөбүз десек, ошо башталгыч класстардан биз коргошубуз керек. Бардык мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин билиш керек, кыргызча сүйлөш керек. Улуттук комиссиянын бул жерде жетекчиси отурат, аябай жакшы иш алып барып атат, аны айтып коюшубуз керек. Кыргыз тест. Мына биз урматтуу депутаттар өткөн жумада барып, мына кыргыз тестке, улуттук комиссияга бир топ материалдык жардам көрсөтүлдү төраганын фондунун атынан. Буга чейин каралбай келген чоң көйгөйлөр бар экен, ошонун баарын чечтик. Тилге болгон мамилени биз өзүбүзгө болгон мамиледей карашыбыз керек. Рахмат. Сөз Нарматова Надира Азимовнада. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Кыргыз тил боюнча конституциялык мыйзамды кабыл алып бергенибиз биздин ушул 7-чи чакырылыштагы бизде төрагабыз жетектеген парламенттин тарых алдындагы эң чоң жасаган эмгегибиз болуп эсептелет. Себеби ошол 30 жылдык убакыттан бери биздин кыргыз тилиге чечкиндүү кадамдар жасалбай аткан. Мына чечкиндүү кадамдарга барып, өтө жакшы биздин мамлекетибизде бүгүнкү күндө жасала турган кыргыз тилди жогорку деңгээлде көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп бердик, конституциялык мыйзамды кабыл алып берип. Ошондуктан мына Доктургүл Шаршеевна ошол кыргыз тили боюнча мыйзамдын аткарылышы боюнча атайын буйрук кабыл алып аракет жасап атканыңызга мен ыраазычылык билгизем. Бирок ошол эле мезгилде мен сиздин жумшартылган варианттарда деген сөзүңүздү кабыл алгым келбейт да. Бул мыйзам. Мыйзам кабыл алындыбы, президент кол койдубу, күчүнө кирдиби, аны чечкиндүү түрдө муктаждыкты жаратып, иш чараны түзүп, буйрукту мыйзамдын аткарылышына карата кабыл алыш керек да. Ошондуктан мен сизге, Каныбек Осмоналиевич, мен сизден сурагым келет эле. Ошо 7 февралда кабыл алган буйруктун кайсы жери мыйзамга каршы келет, же болбосо канааттандырбайт, иш жүзүнүн ашырылышына тоскоолдук болот. Ошол боюнча кыскача жооп берип коюңузчу. Коомчулук да уксун, депутаттар да уксун ошо сөздү. Рахмат. Жооп берейин сурооңузга. Биринчиден эле мен, урматтуу депутаттар, бүгүн абдан чоң майрам, бүгүн эне тил күнү, эл аралык эне тил күнү, майрам. Ошол майрамды утурлай монтип токтом менен биздин эне тилибизди жана биздеги жашаган элдердин эне тилин урматтап, ошо туура келип калганы мени абдан сүйүнтүп атат да. Эми сурооңузга жооп. Өзү 2 мыйзам бар биздин жаңы тарыхыбызда. Мамлекет тил боюнча. Бул 89-жылы кабыл алынган мыйзам. Ал 2004 жылы редакцияланган. Ошондо 18-чи статья киргизилген, урматтуу депутаттар. 18-чи статья, мына былтыр сиздер кабыл алып берген жаңы конституциялык мыйзамда 17-чи берене болуп, эч өзгөртүүсүз киргизилди. Өзгөртүүсүз. Эми сурашыңыздар мүмкүн. Эмне 35 жылдан бери ошол 18-чи статья эмне үчүн иштеген жок? Эмне үчүн биз өзгөртүүсүз эле кайталап киргиздик? Мен бунун тарыхын изилдеп көрдүм. Тарыхын изилдесем, чынында эле мен өзүм да министр болгом 9 ай, 2007 жылы. Ошондо дагы көтөрдүм эле бул маселеничи. Ошондо эле мынау 17-чи берененин 3-пункту мен азыр окуп коеюн.
ошондо өзүңүздөр дароо эле түшүнөсүздөр каеринде менин ичим чыкпай атканы. Эмен буйруктун. Булда жазылып турат. Жалпы билим берүү уюмдарында, кашан ичинде, мектептерде, лицейлерде, гимназияларда милдеттүү түрдө кыргыз тили боюнча жазуу жана ооз-2 жүзүндөгү көчүрүү класстан класска. Бүтүрүү экзамендери. Демек 11 класс бүткөндө да бүтүрүү экзамени. Анан ар бир класстан класска көчкөндө көчүрүү экзамени. Ал эми башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында кирүү жана бүтүрүү экзамендери киргизилет. Болду. Башка эч кандай түшүн эме жок бул жерде. Буга президентибиз кол койду, 17-жылдан баштап күчүнө кирди, мына 8-ай иштеп атат. Ушул жерде 7 февралдагы буйрукту мен дагы өткөндө комитетте да айттым, азыр да кайталап коеюн. Жарым-жартылай эле кирип калган да, мына ол мыйзамдын аткарылышы 3 пункту. Мисалы үчүн класстан класска көчүрүү деген мыйзамдын талабы кирген эмес буюрукка. Ал эми жогорку, орто, башталгыч кесиптик окуу жайларында кирүү жана бүтүрүү экзамендери деген мыйзамдын талабы тест жүргүзүү деген түшүнүк менен гана алмаштырылган. Андан дагы ошол эмеде буйрукта негизги жана предметтик тесттердин жыйынтыгы абитуриенттерге мамлекет тил боюнча тест тапшырылмайын, берилбесин. Мамлекет тил боюнча тест мамлекет тилди билүү деңгээлин аныктайт жана ал жогорку окуу жайларын тапшырууда сынактын жыйынтыгына таасир этпей тургандыгы аныкталсын. Мыйзам так кесе талап кылып атат, кирүү жана бүтүрүү экзамендерин уюштургула деп. Эмеде буйрукта андай болбой калып атпайбы? Мен бекерден айткан жокмун. Ошол эле 18 статья, мен мурдагы термин айттым, статья деп жазылган, мурдагы мыйзамда. Азыр 17 берененин 3 пункту толук кандуу аткарылса гана биздин билим берүү системасы мамлекеттик тилди өркүндөтүү боюнча авангарддык чечүүчү ролун аткарат. Мен 2 күндөн бери ошону эле айтып атам какшап. Рахмат. Каныбек Осмонович, мен буну түшүнөм, билем, ошон үчүн мен атайын ушул сурооду сизге берип атам да. Себеби мен бул сурооду бергенге мажбур болуп атам. Кече комитетте да катышып, мен комитетте да өзүм пикиримди айттым. Доктор Гүлшаршеевна, бул ошол бүгүнкү негиз болуп берип аткан сиз чыгарган буйруктун ушул маселесини жанагы сиз комитетте да айттыңыз, азыр билдирүү бергенде дагы айттыңыз. Ошол жумшартылган варианттар менен этап кылып өткөрөлү деген максатта биз уюштуруу иштерин жүргүзүп атабыз деген сөзүңүздү мен ошого карагандай каршымын да төрага. Себеби азыр эле сиз төрагабыз айтты, этап деп, вариант деп ар бир министрлик өзүнчө бул мыйзамдын аркасынан жобо иштеп чыгып түрдүү бурмалаганга акысы жок да. Биз так мыйзамга жазып койдук. Ошон үчүн мен Каныбек Осмонович рахмат сизге. Ошол 3 пунктту 17 статьянын так буга чейин 30 жыл бою аткарылбай келген нерсени биз так мыйзам менен көрсөтүп берсек дагы бурмалашка өтүп атышат да. Болгондо дагы бул билим берүү тармагында бул бурмаланбаш керек. Себеби биз балдарыбызды бала бакчадан баштап, үйүбүздө ата-энелерден баштап, бала бакчадан баштап, мектепте, орто окуу жайларына чейин, жогорку окуу жайга чейин түз багытта мыйзамдын аткарылышын министрлик көзөмөлдөш керек. Ошондуктан министрликтин биздин мыйзамдын аткарылышына карата кабыл алган буйругу мыйзамдын негизинде так көрсөтүлүш керек да. Этап деген сөздү токтотуш керек. Себеби Кыргызстандын жараны болгондон кийин Кыргызстандын жараны мыйзамдуу түрдө конституциялык укугунан пайдаланып. Рахмат, 5-чи микрофон. 5-чи микрофон. Рахмат, 1-Май округу Сурабалдиева. Урматтуу төрага, эми негизи мындайда кыргыз тили керекпи, керек жокпу, мамлекеттик тил керекпи, керек жокпу деген талкуу парламентте болбош керек. Керек. Чоң точка коюп эле, анан бул жерде 90 депутаттын ичинен ызылдап өткөн жумада жылдыргыла деп ызылдаган кана өзү. 18 депутат отурабыз, уят да. Ошондуктан талкууну токтотуп, ушул маселени добушка коюп, же ар бир фракциядан сүйлөйм десе макул 1-2 депутат сүйлөсүн, бирок мен ойлойм, биякта кыргыз тили керек деген адамдар отурат да, мамлекеттик тил өнүгүш керек деген адамдар отурат да. Анан бул жерде министр айымды чакыртып алып, Каныбек мырзаны чакыртып алып, эми бул адамдардын кийин бул тарыхта кала турган салып кошуп аткан салым эмгеги чоң болуп болуш керек да.
урматтуу коллегалар, кандай дейсиңер? Кыскартып эле ушуну добуш коюп койбойлубу? Уятта кошуна мамлекеттер карап атып, бул кыргыздар дагы эле Киргизия болгусу келет деп бизди карап атат. А канчалык мындай суранган сайын ошончолук Кыргызстан боло албай жатабыз да. Рахмат, добуш коюп коесуздарбы? Сураныч. Рахмат, биринчи микрофон. Рахмат төраға. Мен ойымды бүтүрүп алайын. Доктор Шаршеевна, Каныбек Осмоналиевич, мен сиздерден суранам. Колуңуздарда биздин жогорку кеңеш бекитип, кабыл алып, президентибиз бекитип берген мыйзам турат. Ошон үчүн ушундай мыйзамды иш жүзүнө ашырылышына иш-чара жасаганда, ошо биргелешип туруп, ошол буйруктун ката кеткен жерлерин оңдоп, өзүңүздөр өзгөртүп толуктоо киргизип, өзүңүздөрдүн буйругуңуздарга мыйзам чегинде иш жүзүнө ашырууга аракет кылсаңыздар. Мен ушуну суранам. Себеби кыргыз тилини билгенде ар бир Кыргызстандын жараны ким экендигине карабастан, кайсы улутта экендигине карабастан биз башка өздөрүнүн эне тилини пайдаланганга тыюу салган жерибиз жок. Ал конституциялык укугу бар. Эркин өзүнүн эне тилин сүйлөйт. Бирок ошого карабастан Кыргызстандын жараны болгондон кийин мамлекеттик тилди сөзсүз түрдө билүүгө милдеттүү деген багытты биз мыйзамга киргизип койгонбуз. Эгерде мамлекеттик кызматка кире турган болсо бардыгы милдеттүү деген. Демек ар бири ким экендигине карабастан Кыргызстандын жараны экендигини тилди билсең, дил билесиң деп, ошондо мамлекеттин ичинде мекенчилдер чыгат. Кыргыз армиясынын катарында дагы биздин азчылыктагы улуттарыбыз да кызмат кылат. Кыргыз мамлекетинин ичинде патриоттор чыгат. Ошондо бул жасалма болбойт. Жок дегенде тилин сүйлөп турса дагы ошол адамдын ичинде сезим болот, пайда болот. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, бурмалабай так дана аткарганга биздин кыргыз мамлекеттик тилибизде ар бир жарандын билишине муктаждык жаратып берейли. Муктаждык жаратып койдук мыйзамды кабыл алып. А биз өзүбүз бурмалабастан этап дегенди токтотойлук дагы кесе коёйлу, ар бири ошондо аракет кылат. Тил үйрөнүү дегенди керек болсо 3 айда үйрөнүп алса болот. Аракет кылып үйрөнүп атпайбыз биз башка тилдерди колубуздан келишинче. Ошол сыяктуу эле биздин кыргыз тили бир гана кыргыз мамлекетинде өнүгөт, башка жакта эч жерде өнүкпөйт. Рахмат барыңыздарга. Рахмат, 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Арабаздар, урматтуу катышуучулар. Негизи маселе жакшы көтөрүлүп атат. Эске алыш керек бул маселени. Мен ушу Эльвира Саралдинин айтканына кошулам, бирок учурдан пайдаланып айтып кетейин. Өткөндө доктор Шаршеевна, сиз мына жерден убада бердиңиз эле, 1 январга чейин китеп менен камсыз кылабыз депчи. Тоң менен жетөбүздү. Бирок тилекке каршы мага кат келди силерден, 71% эле камсыз болуп атат. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып коеюн, кыргыз тили, мекен таануу, адабий окуу жана математика китептери башталгыч класстарда 71% жок болуп атат негизи. 100% болуш керек. Рахмат. Рахмат, 2-чи микрофон. Рахмат. Коллегаларыбыздан сунуш келип түштү. Чектөө киргизип, же суроолорду токтотуп, анан добуш берүүгө өтөлү деген демилгени колдойм албетте. Болгону бул жерде бир маселе түшүнүксүз болуп калды. Эми жарлык менен мыйзамдардын бир аз шайкеш келбегендиги болуп атат да. Буйруктун. Анан ошолорду толук экинчи окууга калыбына келтириш керек. Мындай коллизия болбош керек. Үчүнчүдөн жанакы тил боюнча маселе көтөрүлүп атат. Жалпы тест тапшырылат, бирок жыйынтыктоочу маселеге келгенде ал роль ойнобойт деп атат да. Ал туура эмес да. Анда эмне үчүн тапшырылат? Ушундай маселелер болбош керек да. Албетте, эгерде биз кандайдыр бир ушундай өз эне тилибизди өркүндөтөбүз десек, албетте андай тесттер болуш керек. Албетте, ошол эле учурда орус тили расмий тилдин катарына кирет. Ал нерсеге чектөө жок. Болгону өз тилибизди өркүндөтүүгө багытталган маселе бардыгыбыз бир добуштан колдоп бериш керек деген ойдомун. Рахмат. Рахмат. 1-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Табло азыр бузулат окшойт. Мен чамамда сунуш берилип калды. Чыгууга аргасыз болдум. Кече күнү мен комитетке келе албай калдым. Параллельно башка эми комитеттеги кечеги талкууну бир аз байкап соцсеттерден көрдүк. Эми мамлекеттик тил мыйзам бир эле Каныбек Осмоналиевичке керек эмес. Бул киши эми аксакал киши, министр болуп жүргөн киши, абройлуу киши.
илимдин доктору, профессор, жөн эле жаш баладай эле жерден алып жерге жээрип тилдей бергенди токтотолу. Бул киши бир эле бул кишиге керек эмес. Мамлекет бар үчүн тил бар үчүн мамлекет бар. Айланайындар. Мамлекеттик тил 30 жылдан ашуун бул бай өгөй тил болуп, жанагы 18-нчи берени аткарылбай келди да чынындачы. Кээ бир айрым министрлер ошол мыйзамды бузуп өзгөртүп алган учурлары болуп тура. Ошол мыйзамды өзгөрткөн үчүн ошол министрлер жоопко тартылыш керек да. Керек болсочу. Учурунда ошол министрлер өзгөртүп, өздөрүнө ылайыктап алыптыр. Мына мамлекеттик тилге болгон мамиле. Мен кыскача айтат элем, сунушум. Министрликтен 7 февралдагы мыйзамын бул жарым-жартылай жазылбаш керек да. Биз конституциялык тил мыйзамы толук кандуу аткарылыш керек. Ызы-чуусу жок эле, эч кандай сенсациясы жок эле. Бала 5 жаштан 10 жашка чейин бүт мен педагог катары айтайын. Аң сезими абдан өрчүп өнүгүп турган мезгили. Бардык нерсени кабыл алган мезгил. Ошол учурда биз мамлекеттик тилибизди үйрөтүп калышыбыз керек да. Жетимиш тил билсин. Биздин мамлекетте тилге толеранттуу, эркин мамиле кылган эл болбосо керек. Биздин мамлекетте бардык тилди үйрөнгөнгө чек жок. Табиятында ошондой болуш керек. Бардык тилдерге биз эркинбиз да. Ошон үчүн мамлекеттик тилди унчукпай эле акырын мамлекеттик тил конституциялык мыйзамын ызы-чуусу жок эле министрлик аткарууга алыш керек. Толук кандуу аткарууга алгыла. Жарым-жартылай киргизүү деген этап деген болбош керек да, урматтуу төрага. Ошон үчүн биз конституциялык мыйзамдын аткарылышын биз талап кылышыбыз керек министрликтен. Рахмат. Рахмат. 3-чү микрофон. Урматтуу коллегалар, эми албетте муктаждык пайда кылдык. Кыргыз тилди баарыбыз билишибиз керек. Ошон үчүн Кыргызстанбыз. Бирок кичинекей балага кантип кыргыз тилди үйрөтөбүз деген чоң суроо бар. Мындай чындыктын бетине карасак, ушул жерде кичинекей балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Алар сотканы карайт. Соткада контенттин баары тилекке каршы орусча, англисче, башка тилде. Менде сунуштар бар. Биз муктаждыктын артынан стимулдарды да берели. Эгер бирөө кыргызча жакшы контент жарата алса, Кыргызстанданбы, башка жерден, ал билбейм 100 000 же мүмкүн миллион просмотр болсо, биз бюджеттен ошолорго приз берели. Миллион сом приз берели. Кичинекей балдарыбыз миллиондоп кыргызча контентти көрсүн. Анан КТРК, ЛТР телеканалдарына тапшырма берели. Азыр YouTube'да биздин кичинекей балдар Кыргызстанда жашаган кайсы мультфильм, кайсы блогерлерди көп көрүп атса, 100 000 деп, миллиондоп, биз ошону күнү түнү кыргызча которуп туралы. Ошондо балдарыбызды кыйнабайбыз, кыргызча бил деп. Алар сотка менен эле өзлөрү кыргызча үйрөнүп кетет. Анан сынактан да жеңил өтүшөт. Рахмат. Рахмат. Эми микрофонго баарыңар эле чыгып атасыз, сөз бербей койсо дагы айтасыздар. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. 7 түрлүү билим бил, 7 элдин тилин бил. Кайсыл тилди билсең да, эне тилден кийин бил дейт кыргыз. Ошол сыяктуу биз мамлекеттик тилибизди сөзсүз биринчи орунга коюшубуз керек. Ан үчүн мыйзам болобу, өзүбүздүн аракеттерибиз болобу, анын баарын колдошубуз керек. Азырда мына коллегабыз жакшы сунуштарды айтып кетти Элдар мырза. Ошол телефондогу мультфильмдерди жаңылоо менен бюджетин толуктап берип, бүт баарына шарт түзүп беришибиз керек. Тил бул биздин өзөгүбүз. Шайлообек Дүйшеев деген эл акыныбыз айтат, тил жоголбойт, жоголсо жоголот, дил тукумуң да, тууруң да жоголот бил. Тил жоголсо баарыбыз айланабыз, колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон, ата салтын мурасын унуткандар акыр түбү тирүүлөй дудук болгон дейт Алтынбек Исмаилов. Ушул сыяктуу тилге келгенде биздин кандай маселе болбосун колдошубуз керек жана жардам беришибиз керек. Сиздер мыйзам алып келесиздерби? Ошол телерадио берүү корпорациялары, радиолору кандай каражат бөлүнүү керек болсо, биз кың дебей колдоп беришибиз керек, андан башкаларды деле колдоп берип атабыз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Албетте биз балдарыбызды сөзсүз кыргыз тилин сүйлө дегенден биринчи биз аларга шарт түзүп беришибиз керек. Ошол телефондон баштап заманга ылайыктуу, ошол эле мультфильмдердин жаңыларын которуп, ошолордун баарына
биз жардам берелик. Менин айтайын дегеним ушул. Рахмат. Рахмат чоң. 4-ші микрофон. Рахмат, саламатсыздарбы? Доктор Гүл Шаршеевна, чынында эле биз бүт депутаттар колдойбуз. Бирок канчалык жакшы мыйзам жазсак дагы биз так түшүнүктүү бүт мөөнөттөрү каралган механизмди иштеп чыгышыбыз керек да. Анан сиздин жообуңузга менде дагы суроо пайда болуп калды да, мына тест боюнча. Тесттер болот, бирок анан кийин карайбыз, эмнени карайбыз, кандай кылып карайбыз, түшүнүксүз болуп калат. Ошого бир тактап биринчи жооп берип койсоңуз, тесттер болот. Баягы окуу жайына тапшыргандарга баардыгына тең ошо тесттерге отургузабыз деп атасыңар. Макул. Ошол эле учурда башка улуттагы адамдарга жана кыргыз улутундагы адамдарга бирдегидей тест болобу же башка тест болобу, ошону жазып чыгышыңар керек да. Анан тест болгондон кийин анда оценканы бериш керек. Тапшыра албай калса өтпөсүн, бирок ошо өзүнүн деңгээлинде жасалсын да. Бир убакыт бар да азыркыча, бир определенный убакта силер азыр бүт объявление беришиңиздер керек. Мынанча убакыт калды. Тест мынандай болот. Кыргыз тилин билгендерге мынандай тест, билбеген башка улуттагыларга мынандай тест. Мисалы, даярдангыла, мол бизде жардам мынандай болот деген. Андайды азыр укпай атам, бул уже бомба. Азыр будет заложено, потому что нет механизма. Анан да караңыздар. Мына сентябрга деп комитет чечим чыгарыптыр. Үлгүрөсүздөрбү сентябрга? Доктор Гүл Шаршеевна. Процедурный... Ну хорошо, мына суроону мен берип коеюн, мага анда эме кылып жазуу түрүндө жооп бериңиздер. Мынаны үлгүрөбүз, мынаны үлгүрбөйбүз. Себеби азыркы учурда биз барып бюджеттик биздин бала бакчаларга барсак деле кыргыз тили деген бала бакчада орусча үйрөтүп атат. Аларды бүт баягы эжекелери турабы? Анан биз үлгүрөбүзбү ушул сурокторго, үлгүрбөйбүзбү? Ошону мага жазып койсоңуздар, анан тест боюнча мага так ошол кандай болуп өтөт? Бизден дагы сурашат эртең. Бизге дагы кайрылышат. Кандай болуп өтөт? Башка улуттарга кандай болуп өтөт? Кыргыз классты бүткөндөргө кандай болуп өтөт? Жана кыргыз улутунда бирок орус мектепти бүткөндөргө кандай тест болот? Макулбу? Рахмат. Урматтуу депутаттар, Элвира Жыргалбековна сунуш берди эле башында. Ошол сунушту мен добушка коюшум керек. Надира Азимовна, сизден кийин башкалар чыкпасаңар мен сунушту коеюн. Кыска сүйлөңүз, эже, сиз 3-чү жолу чыгып атасыз. Рахмат төрага. Мен сунуш эле берем. Ошо чечим кабыл алынганда дагы комитетте дагы айттым эле. Себеби биз ошол кыргыз тилине муктаждык жаралды. Башка сөз болушу мүмкүн эмес, мыйзамды кабыл алып бердик. Мына 8 айдан бери калган нерселер иш жүзүн ашыруу үчүн тил комиссиясы менен биргеликте бүт министрликтер өзүнүн тармактык иш чарасын иштеп чыгып туруп, мыйзамдын аткарылышын так аткарыш керек. Өзгөчө кыргыз тилин үйрөнүүдө, кыргыз мамлекеттик тилди калыбына келтирүүдө биздин ошол элге билим берүү министрлигинин ролу чоң, бирден бир түздөн түз жоопкерчилик шуларга артылат. Ошондуктан жанагы муктаждык жаралгандан кийин муктаждык канааттандырыш үчүн жана мультфильм боюнча Каныбек Осмоналиевич кече комитетте жакшы неме көрсөттүңүз, сунуш бердиңиз. Эми ошол мультфильмдерди кыргыз тилинде башка улуттардыкында кыргыз тилине которуу маселесини коюп туруп, мультфильмдерди көбөйтсөк эле балдарыбыз үйрөнгөнгө да шарт түзүлөт. Башка улуттагылар дагы. Себеби биздин өзүбүздүн эле айыл жериндеги балдарыбыздын тили орус тилинде, англис тилинде чыгып атат. Мультфильмди көрүп атышат. Мультфильмди көрүп эле айылдагы балдардын тили кыргыз тилинен мурун мультфильмдин артынан орус тилинде тили чыккан балдарыбыз азыр толтура. Бул реалдуу жашоодогу факты. Ошого таянып биз мүмкүн болушунча жогорку кеңештагы мультфильмдерди чыгаруу багытында, котормолорду уюштуруу багытында каражаттарын чечип бергенге төрага ушуну бир эске алсак, дайыма иш жүзүн ашырууда. Анан экинчиден этап деген сөздү Доктор Гүл Шаршеевна, мен кайрадан суранам, ушуну токтотуңуз. Себеби бардык
ким экендигине мен айтып атпайм, улутту ким экендигине карабай, башкасына карабай, биз мамлекеттик кызматта иштей турган болсоң, мамлекеттик тилди билбесең иштей албайсың деп койдук. Ошондуктан биз жеңилдик койбостон өзүнүн эне тили менен бирге мамлекеттик тилди бала бакчадан эле тең тайлашып үйрөнүп кете берсин. Жаш кезинен тили жумшак кезинде үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан бөлүп жарбай эле, өзгөчө мамиле кылбай эле, бардыгына Кыргызстандын жаранына бирдей талап кое бериш керек. Ошондо жоопкерчилик пайда болот. Ушул жагын эске алышыңызды суранам. Анан кийин жанагы словарларды, сөздүкчөлөрдү ачканда чөнтөкчөгө бата турган, окуучулардын сумкасына бата турган, чөнтөгүнө салып кете бере турган майда китепчелерди чыгарууну колго алайлык. Жана килтейген китептер полкада турат, окулбайт текчеде. Ошондуктан ушул жагын эске алышыңыздарды мен суранам. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул маселе боюнча эч кандай токтом болбойт. Болгону маалымат угуу болчу. Элвира Жыргалбековна сунуш берди. Талкууну токтотойлу деп. Добушка коем сунушту. Добуш бериңиздер. Макул 65 каршы жок, бары 65 катталды, 86 сунуш өттү. Урматтуу чакырылгандар, сиздерге рахмат. Догдургүл Шаршеевна бул жердеги айтылган бардык пикирлерди эске алып, жумушуңуздарды, иш алып барууңуздарды ушул пикирлердин негизинде мыйзамдын талабына жараша аткарышыңарды биз талап кылабыз. Рахмат барыңыздарга.